Эмне үчүн Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүндөн деп өзүнчө бөлүп чыгарып атасыңар? Если мы сейчас уберем предлагаемый текст, тогда завтра Кумтор вынужден будет закрыться. Бирдемеде сени ушинтип эле коркутат. Эртең мынтип салабыз анан бул жабылып кетет. Жалпылап алганда бир акыркы 15-20 жылда бардык эле мөңгүлөр эрип атат, азайып атат. Мен вообще каршымын бу. Эмне үчүн 3-окууга чейин келип калды? Кантип келип калды бул өзү 3-окууга чейин? Бул суу деген алтындан дагы баалуу нерсе. Жарабайт мындай закон. Мындай закондор боло бере тургансы бүт бар жок талкалабайбыз. Анда бүт эле мөңгүлөрдү бербейлиби, талкаласындар. Урмат Сакеев мырза, эмне үчүн Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүндөн деп өзүнчө бөлүп чыгарып атасыңар? Урматтуу балаңыздарыч, бул мурда эски кодексте бар болчу. Ошон үчүн бияктан кирбей калды, ошону киргиздик. Эски кодекс деген Кумтор бизге өтө электе бар болчу да, Давыдов менен Лысыйды талкалай бергиле деп канадистерге уруксат бергенбизден мурун. Азыр Кумтор бизге өттү да. Биз экологияны сактайбыз, мөңгүлөрдү сактайбыз. Давыдов менен Лысыйды сакташ керек. Дебедик беле? Өзүңүзгө маалым болгондой, ал боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлгөн өз учурунда. Ошол курчап турган чөйрөгө келтирилген зыян дагы аныкталып, Кумтөр Бизге өтө электе. Тиешелүү эсептер чыгарылып, сот органдарына берилген өз кезегинде. Азыр эмне киргизип атасыңар муну? Бул кодексти негизинен биз иштеп чыккан жокпуз. Кайра баштады бириңерге шылтап. Алмаз ким жооп берет, бирөө конкретно жооп берилечи Давыдов Лысый боюнча. Билбесиңер билбейм деп айткыла. Билген бирөөңөр барбы? Эмне үчүн Давыдов менен Лысыйды кошуп атасыңар? Если мы сейчас уберем предлагаемый текст, тогда завтра Кумтор вынужден будет закрыться. А он же у нас флагман экономики, поступление налогов идет. Да, к сожалению, ледники он это загрязняет. Ой, бирдемеде сени ушинтип эле коркутат. Эртең мынтип салабыз анан бул жабылып кетет. Анан муну депутаттар алып бербесеңер, эртең силер жооп бересиңер. Экономика кыйрап калат. Анан алтын азалбай калабыз. Биз деген Кумторду алып атканда айтканбыз да тияктан. Экологияны сактайбыз, мөңгүлөрдү сактайбыз. Булар талкалап салды деп алдыгы жерде мөңгүлөрдүн талкалануу боюнча эчтеке жок. Наоборот, жакшы нерсе алдыгы. Давыдов менен Лысыйды алып салуу боюнча. Менде мындай суроо бар да, азыр Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн акыбалы кандай бүгүнкү күндө? Урматтуу Султанбек Абдрашитович, бул боюнча адистер тагыраак жооп берсин. Акыркы менин маалыматым боюнча ошол Кумтөрдүн жанагы бизге чейинкиси келтирген зыяндан кийинкиси ошол акыбалда турат. Ошол акыбал боюнча. Жок, бул общий эме бүгүнкү күндө силер билишиңер, силердин карамагыңарда болгондон кийин так күндө билишиңер керек да. Түндөсү тейип туруп коюп атканда деле айтып бергенге даяр болушуңар керек. Жалпылап айтканда ошо 10 миңге жакын мөңгү бар. 9 миң канча квадратный километр. Жалпылап алганда бир акыркы 15-20 жылда бардык эле мөңгүлөр эрип атат, азайып атат саны. Эрип атабы же бузуп атасыңарбы? Жок, бузганын биз бузбайбыз, ошол Кумтөрдүн кылган ишинин силер карап отурасыңар да. Карап отурасыңар бузуп атканын же эмне кылып атасыңар? Аны Бузса эмне болот? Аны бузса бизден Министерство экологиядан адистер чыгып туруп акт түзүп, укук коргоо органына өткөзүп бериш керек. Ал иштер мен билгенимче материальный ущерб боюнча иштер жүргүзүлгөн, кылмыш иштер козголгон, чоң саясий иштер болгон бул жылга чейин. Вообще биздин көзүбүзчө буга чейин жанагы канадистер жок кылып атты. Тополоң кылып, андай-мындай кылып жатып кайтарып алды. Азыр да ошол эле кетип атат экен. Бул кайыкта, бул кайдыгерлик эмнеден дейм да? Акыркы 2-3 жылда андай чоң нарушение боюнча маалымат түшкөн жок. Ага чейинки ал жака барбасаңар маалымат кимден түшүш керек силерге? Силер өзүңөр барып мониторинг кылып турушуңар керек да аны. Биз силерге обязательно ошол жерде иштеген келип туруп силерге арыз жазып бериш керек. Ага чейин силер эмне кыласыңар? Кыргызгидромет ал келтирген ущерб боюнча акт түзүп неме кылбайт. Ущерб жөнүндө сөз жок. Бүгүнкү күндө акыбалы кандай, кийинки эмне болот ушул? Эмне болот? Азыр могу эмеде мен мисалы мына 3 эмеден турат экен бөлүктөн.
Mana sunuş деген sunuştalgan redaksiya, sunuşlar, 3-cü okuğa sunuşlar. Birinci redaksiyasında tыюу салынат деп турат. Тура бүтелемелер. Бузууга тыюу салынат дейт. Вообще мөңгүлөргө тийишкенге тыюу салынат. Даже косвенный влиять эткенге тыюу салынат. Анан кийин ошол эле кезде могу эмени түшүндүрүп бергилечи. Экинчи пунктунда бул өзгөчөлүк Давыдов жана Лысый мөңгүлөрдүн мурдагы таасир этүүлөргө жайылтылбайт деп турат. То есть мурдагы бузулгандар тудасы да бүт ошол келтирген зыяндардын бардыгы кечирилет экен да. Ошондой деп түшүнөбү? Түшүнсө болобу экинчи пунктуну? Биз бул суроого жооп бере албайбыз. Себеби бул чоң саясий мамлекеттин жетекчилеринин деңгээлинде чечим болгон. Бул маселе бүткөн болуш керек, жабылган уже. Анда мындай суроого бергилечи, бул мыйзамды ким эме кылып инициировать этип атат? Эмне кажети бар ушул мыйзамды киргизүү? Бул жөн эле биз эмеге ошол 2 мөңгүн бузганга уруксат берип атабыз да. Анда муну отклонить этиш керек, вообще он вообще неприемлемый. Вот анан бул жерде эмне дейм, мөңгүлөрдү бүт бар жокту сакталыш керек деп эме кылып келе жатсак, бу жерде бузганга он чьи интересы вообще этот человек проталкивает. Так что мен каршымын бу. Эмне үчүн 3-чү окууга чейин келип калды? Кантип келип калды бул өзү 3-чү окууга чейин? Кантип келди? Вообще муну отклонить этиш керек. Не то что 2-нчи окууга, вообще эле отклонить этиш керек бул законду. Бул суу деген алтындан дагы баалуу нерсе. Алтын эртең жок болот шону менен. Биз эмесин ал алтындын чыныгын айтканда биз нормальный канча жылдан бери, 30 жылдан бери бир жакшыраак пайдасын да көргөн жокпуз. Только зыяны. Жарабайт мындай закон. Мындай закондор боло бере тургансы бүт бар жок талкалабайбыз. Анда бүт эле мөңгүлөрдү бербейлиби, талкаласындар. Мөңгүлөрдүн астында канча деген байлыктар жатат. Дайды барын талкалап салалы. Ана мөңгү деген бул биздин эле бир эле Кыргызстандын байлыгы эмес, бул Орто Азиянын байлыгы. Целый региондун байлыгы. Бул кандай болсун? Ошондуктан мен сунушум муну бул мыйзамды вообще отклонение кылыш керек. Вообще карабаш керек бул окшогон мыйзамдарды. Анда гуна берген сунуш боюнча Гүлкас Акенин алдыгын сунуш келип түшкөн 58 менен 1-чи бөлүк редакциялык мүнөздү оңдоп кетүү тууралуу. Макулбу, каршыбы? Анда добуш коем, макул дегенге добуш коем. Жок, каршы. Каршы. Анда Гүлкас Акенин сунушу өткөн жок.